Дүйнөнү багынткан кедейлер. Автор түзүүчү Марат уулу Нуристан. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өссөрова, Бишкек 2025. Жашоодо эч качан жеңилбестигиң жеңиш эмес. Эң негизгиси жеңилгенден кийин ордуңан тура алышың маанилүү. Нельсон Мандела. Адамдардагы баарынан аша чапкан чоң күнөө өз максаттарын басмырлагандык. Брюс Ли. Баш сөз ордуна. Биздин күндөлүк иш-аракеттерибиз, максатыбыз дагы бул дүйнөдө бактылуу жана бай жашашыбыз үчүн. Ал эми бактылуулук бир гана талыкпаган эмгектин акыбетинде гана келет. Адамдардын айтуусу боюнча акча бакыттын ачкычы эмес, бирок мына ошол сиздин акчаңыз болсо, ошол бакытты жаратып алсаңыз болот. Бир караганда жашоодо ийгиликке жетүү, жеңишке жетүү оңойдой туюлат. Жөн гана Аладдин жана 40 каракчы жомогундагы асканын эшиги сыяктуу эшик ачыл деп буйрук берсең ачылып кеткен сыяктуу. Бирок жеңишке жетүү бул максаттын негизи эмес. Максаттын негизи бул жеңишке жетүү үчүн ичибизде пайда болгон каалоо, аркага чегинүүгө каршы туруучу руханий сезим болуп саналат. Ар бир адам ийгилик деген сөздү ар башкача түшүнөт. Кимдир үчүн ийгилик бирөөнүн жүрөгүнө жол табуу болсо, башкалар үчүн эрте ойгонуу, катуу эмгек кылуу. Чындыгында жогоруда айтылгандар ийгиликтин бир тепкичи гана. Ийгиликтүү адамдар ийгиликтердин негизги фактору катарында алардын жашоосунда негизги орунду ээлеген адамдарды айтышат. 20-кылымдын атактуу саясатчыларынын бири болгон Гарольд Макмилландын пикири боюнча, бир дагы эркек аялдын жардамысыз чоң бийиктиктерди багынта албайт. Бул апасы, карындашы же болбосо аялы болушу мүмкүн. Эгерде эркек ушул экөөнөн тең мээрим алып турса, демек жараткан аны эки эсе бактылуу кылып жараткан экен. Көпчүлүк ийгиликтүү адамдардын өмүр жолун жакшылап окуп көрсөк, жашоо аларды канчалаган кыйынчылыктар менен таптаганына күбө болосуң. Алардын мурдагы жана кийинки жашоолорун салыштыра турган болсок, түндүн эң караңгы мезгили таң аткандан бир нече мүнөт мурдараак убакта болот деген сөздү түшүнөсүң. Ийгилик дегенде 7 жолу жыгылып, 8 жолу бутка туруу экендигине түшүнүп жетесиң. Ийгиликке жетүү ким үчүндүр чоң байлыкка ээ болууну түшүндүрсө, айрым адамдардын назарында ийгилик бул өз тармагында ийгиликке жетүү. Адамдардын көпчүлүгү үчүн дени сак жашоо да чыныгы ийгилик болуп саналат. Чындыгында бул дүйнөгө тереңирээк карай турган болсок, адамдын бул дүйнөгө келүүсү өзүнчө чоң ийгилик. Анткени кичинекей спермадан индивид болуп жаралганга чейинки жолду ийгиликтүү басып өтүү да бул дүйнөдө тирүү адамдардын канчалык ийгиликтүү экендигин көрсөтүп турат. Көпчүлүк адамдарда эмнеге биз кедейбиз, эмнеге жашообуз америкалыктардыкындай эмес, эмнеге биздин экономикабыз өнүкпөйт деген сыяктуу суроолор толтура. Буга ким күнөөлүү? Албетте өзүбүз. Дүйнөдөгү атактуу адамдардын басымдуу бөлүгү кедей үй бүлөдөн чыккан инсандар. Алар ошондой шартта төрөлсө да, өздөрүнүн эркинин күчтүүлүгү, аракети, алдыга койгон максаттары аркылуу бул дүйнөнү өзгөртө алышты. Мисалга ала турган болсок, кытайлык, гонконгдук актер Джек Чандын балалыгы өтө кыйынчылыкта өткөн. Кытайдагы жарандык согуш себептүү ата-энеси мамлекеттен кетип, Австралияга жол алышат. Джеки болсо 6 жашында атайын интернат мектепке тапшырылат. Мына ушул кыйынчылык жашоо анын тагдырын өзгөртүп жиберди. Дүйнөдө Джек Чандын тагдырына окшош болгон атактуу адамдар толтура. Алардын ичинен дүйнөнүн эң биринчи миллиардери Эндрю Карнеги, Генри Форд, Уолт Дисней, Агата Кристи, Коко Шанель, Чарли Чаплин, Альберт Эйнштейн, Зинедин Зидан, Майкл Джексон, Герберт Уэллс, Майк Тайсон, Жан-Клод Ван Дам сыяктуу адамдар дүйнөнү өзгөртө алды. Урматтуу окурман, сиздер бул китеп аркылуу балалык жашоосу өтө кыйынчылыктар менен коштолгон, кедейчиликте жашаган, бирок өздөрүнүн ошол тагдырына баш ийбей, дүйнөнү өзгөртө алган атактуу адамдардын өмүр баяны, башынан өткөргөн оор күндөрү, ийгиликке жетүү сырлары менен тааныша аласыздар. Дүйнөдө мындай адамдар өтө эле көп. Мен сиздердин ушул адамдардын өмүр баянын, ийгиликке жетүү сырларын окуп, чоң ийгиликтерди жасооңузга тилектешмин. Ийгилик деген эмне? Кимдир бирөө бул дүйнөгө өзгөрүү үчүн келет, кимдир бирөө өз жашоосунда дүйнөнү өзгөртөт, кимдир бирөө болсо ар күнү өзгөрөт. Ийгилик көптөгөн ийгиликсиздиктерден улам жаралат деп көп айтышат. Мен айтар элем, ийгилик бул туура ишке багытталган ийгиликсиздиктердин жыйындысы. Автор.
Кантип ийгиликтүү адамга айлансак болот? Бул суроого жооп табуу үчүн күндө баш катырабыз. Заманба психологиядагы эң белгилүү темалардын бири ийгилик. Албетте акылмандар, кесипкөй адистер бул боюнча толтура китептерди жазышкан. Миңдеген гезит журналдар дагы акылман кеңештерди жазган. Мен дагы бул китеп аркылуу ийгиликтүү болуунун сырларын ачып берүүгө аракет кылдым. Ийгилик деген эмне? Азыркы замандагы ийгиликтүү адамдын образы кандай деп сурасак, атактуу болуу, маянасы жогорку жумушта иштөө, кымбат маркадагы автомобилге ээ болуу, белгилүү брендтердин кийимдерин кийинүү, элитка деп аталган заманбап үйлөрдө же андан да чоң курулган виллаларда жашоо же чет өлкөлөргө саякаттоо, жеке ишканага ээ болуу сыяктуу нерселерди айтышат. Психологдордун айтуусунда ийгиликтүү адамдын образын адам өзүнө өзү түзөт. Ийгилик эмне экендигине өзү жооп таба алат. Чындыгында эле бирөө үйрөткөн, мажбурлаган образды ээрчип эмес, өзүңүздү өзүңүз жаратыңыз. Кыялыңызда куруп алган максатты көздөй умтулуңуз. Ал куру кыял болсо, кыял бойдон кала берет. Эгер сиз аракеттенүүнү, эмгектенүүнү баштасаңыз, ал максат болуп саналат. Кыргыз элибизде аракетке берекет деген жакшы сөз бар. Аракет эле кыла берсеңиз, сөзсүз жетесиз. Улуу Махатма Ганди айткандай, адам өзүнүн акыл оюнунун азыгы. Эмнени ойлосо, ошого айланат. Турмуш көрсөткөндөй, жакшыны ойлосо жакшыга, жаманды ойлосо жаманга айланат. Эмнени көрүүнү кааласа, көргүсү келгенди көрөт. Эмнени угууну кааласа, каалаганын угат. Эмнеге ишенгиси келсе, ишенгиси келгенге ишенет. Эмнеге ишенгиси келбесе, ишенгенди каалабайт. Жаман ой, кайгы, капа адат болуп калса, адамдын бетине бырыш түшүп ис калтырат. Өзүңө ишен, ишеничиң бекем болсо, башкалардын бузуку ойлору сага таасирин тийгизе албайт. Өзүңдүн өзгөчөлүгүңдү бил. Чыгармачыл ойлор жакшы маанайда келет. Жагымдуу чөйрөдө ойлор чыңалат эмеспи? Өзүңө жагымдуу чөйрө түз. Жаман ойдон алыс бол. Жаман ой жамандыктарды өзүнө тартат. Ийгиликке багышталган ойлор ийгиликти тартат. Сенин позитивдүү ой жүгүртүүң башкаларга да жакшы таасирин тийгизет.